бала төрөлгөндөн кийин 2-3 күндөн кийин баланы массаж кыла баштайбыз. Массаж кылуунун себептери биринчи бул баланын тамактарын жакшы сиңирүүгө, анан кийин нервный системаларын жакшы улучшениеге алып келет. Массаж кылардан алдын биз колубузду жашына кылып жууп туруп, суун таза кылып жууп алабыз да, андан кийин антисептиктер менен обработка кылганыбыздан кийин колубузду бир аз жылытабыз. Жылыгандан кийин анан кийин апасына көрсөтөбүз, кантип үйгө баргандан кийин баланы массаж кылыш керек деп. Ак майды жашына кылып 45 минут сууга, баночкага куюп туруп, кастрюльгө сууду куябыз дагы, анан кийин өзүбүзгө керектүү болгон масланы бутылкага куюп туруп, анан кийин 45 минут кайнатабыз. Кайнагандан кийин маслабыз сирийный болуп калат дагы, ошондон колубузга аз-аздан куюп туруп массаж кылганга болот. Баланы массаж кылып аткан маалыбызда үйдүн температурасы 24-26 градус болуш керек обязательно. Баланы чечинтирип алабыз да, биз баланы колдорун, буттарын, анан кийин аркаларын, мойнуларын массаж кылабыз, анан немесин ичин массаж кылабыз. Ичин массаж кылганыбызда по часовой стрелке деп коет, мындай кылып, бул ошо 3-4 жолдан кайталабыз. Бул баланы тамагын жакшы сиңдиргенге алып келет. Анан кийин буттарын массаж кылабыз. Буттарын массаж кылган булардын кожосу өтө тонкий болгон үчүн буларды секин кылып массаж кыла баштайбыз. Бундагы буну 3-4 жолдан кайталайбыз. Анан колдоруна массаж кылабыз. Колдорунда ошентип туруп 3-4 жол, ар бир процедурабыз 3-4 жолдан кайталанат. Анан аркасын дагы куту ошентип туруп массаж кылынат. Анан кийин велосипедик деп биздин немебиз бар, велосипедик кылып баланын бутун немесине көкрөгүн алып келебиз, анан кайра түшүрөбүз. Көкрөгүн алып келип туруп, анан кайра түшүрөбүз. Бул процедураны деле ошентип 3-4 жолу кайталаса болот. Массажды эртең менен саат 11-12лерде ортосунда, 10-11-12лерде ортосунда күндүн биринчи жарымында өткөзгөн жакшы болот. Массаж кылып бүткөнүбүздөн кийин курсагыда массажды курсагыны эмизип бүткөндөн кийин 1 сааттан кийин массаж кылынат. Анан кийин күнгө алып чыкканыбызда дагы саат 10-дон 11ге чейин баланы жылаңач кылып чечинтебиз да. Айнектин күндөн тийип турган, күндүн нуру тийип турган жерге баланы чечинтип туруп жаткызып туруп 5 минут, 6 минут, эң көпү 7 минутка кийин жаткызабыз. Жаткызып туруп, андан кийин баланы кайра алып туруп, оруп эмизип коебуз. Балдабыз.